Эгемендикке жеткенден бери Кыргыз Республикасы чет өлкөлүк инвестицияларга карата ачык базар саясатын өнүктүрүп келет. Өлкөдө учурда миңден ашуун пайдалуу казылма кендер табылган. Алардын айрымдары иштетилип, жакшы иштетиле баштаган. Кыргызстанда казылып алынчу кең байлыктардын ичинен биринчи орунда алтындын запасы 94% түзөт. Ал эми жездин запасы 5%, дагы башка пайдалуу кең байлыктардын запасы 1% түзөт. Бүгүн да ушул алтын кенин казып алууда инвесторлор жүргүзүп жаткан иш аракеттер, алардын ийгиликтери жана кемчиликтери туурасында кеп сөз кылмакчыбыз. Бизден алыстабаңыздар. Чаткал районундагы Терексе айылындагы кең байлыктардын көрү жетишерлик деңгээлде бар экени көп убакыттан бери далилденип келет. 2001-жылдары бул кендерди Кадамжайдагы сурма комбинаты иштетип келген. Теректе 14644 тонна, Перовальный кенинде 7502 тонна жана Терекканда 5062 тонна алтындын көрү бар экени маалым. 2016-жылдын сентябрь айынын башында Этибакыр Терексе жоопкерчилиги чектелген коому болжол менен 300гө жакын адамды жумуш менен камсыз кылып, алардын 92% Кыргыз Республикасынын жарандары болсо, 97% жергиликтүү айыл тургундарын түзөт. Чет элдик инвесторлор кандайдыр бир жумушту баштаар алдында анын мөөнөтүнө, туруктуулугуна жана сапатына көңүл бурат. Инвесторлор бүгүн башталган жумуш тез арада киреше алып келиши керек деген ойдон алыс. Келечекке кең кадам коюп, эртели кечпей жасалган эмгек өзүнүн жемишин беришине ишенишет. 2020-жылдын 15-декабрь күнү Этибакыр Терексе компаниясы кайрадан жанданып өз ишин баштады. Жумушчулар көп убакыттан бери бул күндү күтүп келишкен. Ишкананын ачылыш аземине туркиялык инвесторлор менен катар жергиликтүү мамлекеттик жетекчилер катышты. Вели Гөгдері, билими, Жакынкы Чыгыш техникалык университети, Түркия, иш тажрыйбасы 2007-2012 жылдары Топурак кислодак алтын кенин иштетүү боюнча координатор. 2012-2016 жылдары Топурак Gold Mine компаниясынын процесси боюнча менеджери. 2017 жыл Аджажия тоо кен ишканасынын жана Gökırmak Copper Mine компаниясынын жетекчиси. 2019 жылы Этибакыр ачык акционердик коомунда долбоордун менеджери. 2020 жыл Этибакыр Терексе жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору. Бисмиллах дейip буюрса бүгүнкү ачылыш аземинди конокторубуз менен чогуу ачып, элибизге, жерибизге берекелүү болсун деген жакшы ой ниет тилектер менен чогулуп ишти баштап отурабыз. Тилекке каршы октябрдагы окуялардан улам жумушубуз токтоп калган. Бүгүн мыйзамдуу түрдө кайра баштап жатабыз. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү инвесторлор үчүн баардык керектүү шарттарды түзүп беришибиз керек деген ойун айтты. Бүгүнкү күндө биздин Жалал Абад областы промышленность боюнча эң алдыңкы областтардан да. Бизде промышленность өтө жакшы ишке киргизилген. Ошолордун бири бүгүнкү күндө Чаткал районунун Терексе айылындагы Этибакыр компаниясы бизде өзү ушул бюджетибиздин 51%-ын ушул кен иштеткен компаниялар толуктайт да. Ошондуктан бүгүнкү күндө мына Этибакыр компаниясы өзүнүн ишин жандандырып атат. Бүгүнкү күндө бардык жумушчуларын чакырып, негизинен бизге булар керек. Себеби биздин мамлекетибиздин экономикасына чоң салым кошуп атат. Биздин жарандарыбызды жумуш менен камсыз кылып атат. Ошонун бардыгы ушул областыбыздын дагы экономикасын көтөрүүгө чоң салым берет. Этибакыр Терексе ишканасы өзүнүн ишмердүүлүгүн Терексе айылында баштагандан тартып, социалдык топтом тууралуу макулдашуунун алкагында жылына 15 миллион сом акча төлөп берет. Соц пакеттер каралган атайын элге. Социалдык пакеттер андан тышкары жылына Курбан айтка карата гуманитардык бир соопчулук иштерине атайын пакет таратылат. Un, май, продукт алып жылына. Андан тышкары детсадтарга, мектептерге өзүнүн бир жардамын көрсөтүп келет. Эң основною
бул айыл өкмөт боюнча тийгизген пайдасы ушул жерде иштегендердин эсебинен, налогдун эсебинен Терексай айыл өкмөтү дотациядан чыкты быйыл. Бюджетке кошкон салымы чоң да. Компаниянын ачылыш аземине 300гө жакын кызматкерлер чакырылган. Кызматкерлердин бардыгы өздөрүнүн ишин кайрадан башташат. Алар үчүн ашканада керектүү шарттар жогорку деңгээлде түзүлгөн. Бардык условиясы бар. Условиядан биз эч кандай жалп кылбайбыз. Условиясы аябай высший категория десем болот. Роза айымдын айтымында мекеменин кызматкерлери ар күн сайын ар түркүн ысык тамак жана жаңадан бышырылган ысык нан менен камсыз кылынып турат. Жалпысынан ашканада 48 адам 2 бөлүктө иштеп, ашпозчулардын орточо айлык акысы 25 000 сомдун тегерегинде. Основной бул жердин тургун иштеген ишканалардын ишчилерин Терексайдын адамдары бизде иштешет. Тамактардын баары ушул жерде иштеген жумушчуларга жасалат. Тамактарыбыз аябай жакшы, условиясы аябай жакшы десем болот. Дагы эмнени айтайын? Бүгүн биз мисалы алганда 300 адамга ылайыктап тамак жасадык. Нан дагы ошондой кетет. Нан менен тамак бирге берилет. Күнүгө ысык нандар чыгарылат биякта. Ысык нандар көрсөңөр болот, аябай ысык, аябай жакшы. Бул жерде кыздардын баарын өзүбүз үйрөтүп, өзүбүз иштетип атабыз. Эмнеси болсо дагы ушу Терексай айылынын жумушчуларына жумуш болсун деп иштетип атабыз. Тамактарыбыз көрсөңөр болот. Бүгүн биринчисине шорпо, экинчисине плов кетет. Айыл өкмөттүн бюджети гана эмес, жергиликтүү айыл тургундарынын кирешет тармагы да бүгүнкү күндө толугу менен инвесторлордун ишмердүүлүгүнөн көз каранды. Анткени Терексай айылындагы ар бир 3-чү үйдүн өкүлү ушул айыл аймагында өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтүп жаткан бир нече алтын иштетүүчү компаниялардын кызматкерлери болуп саналат. 5-6 октябрдагы окуялардан кийин көптөгөн Кыргызстандагы компаниялар токтоп калды, ишин токтотту. Ошонун арасында Этибакыр Терексай ишканасы да бар, ишин токтоткон ишкана. Бул элдин наразычылыгы, бул жерде эме жанагы түшүнбөстүктөр болду. Ушул убакка чейин 2016 жылдан баштап элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келип атат. Азыр эми түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келгенден кийинки жыйынтыгы мына бул болду да. Производственный шарча болуп келген. Бүгүнкү күндө производственный айыл. Бул жерде бир гана производство менен иш жүрөт. Бул жерде эгин эккенге, мал караганга эч кандай шарт жок. Негизи бул бир эле Терексай эмес, бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча инвесторлор керек деп ойлойм. Анан бул компания боюнча дагы айтып кетсем, компания менен жергиликтүү элдин ортосундагы сүйлөшүү, түшүнүк жактары болуш керек деп ойлойм. Бири-бирин түшүнсө, ошондо гана иш, жумуштар болот. Кыргызстанда инвесторлор үчүн өз ишмердүүлүгүн жүргүзүү оңой эмес. Чет элдик компаниялар алгач эксперттер менен кең байлыктар жайгашкан тиешелүү жердин жайгашкан ордун, анын географиялык абалын, кең байлыктын көрүн аныктап чыккандан кийин бир топ уруксат кагаздарын алышы керек. Этибакыр Терексай компаниясы өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн 2015 жылы лицензия же уруксат кагазын алып, мамлекеттин казынасына 20 миллион АКШ долларын төлөгөн. 2013-2014 ошо Терексай ишканасы, Кыргыз алтын ишканасы банкрот болчу. Анан 2015 жылы конкурс объявлять этип, конкурстун негизинен ошо Жеңгиз Холдинг деген жеңүүчү болуп чыккан Терексай. Анан ошо Жеңгиз Холдингден эки тарапташ, Кыргыз алтын менен Жеңгиз Холдинг эки тарапташ договор түзүлүп 75% Этибакыр болуп, Жеңгиз 25% Кыргыз алтын болуп чыкты да. Анан ушундай жакшы чалгындоо иштерди баштады да. Ошакта Терекан перевальный деген месторождениялары бар. Азыркы учурда булар жанагы бизден мурун өзүбүздүн кичинекей чакан зифибиз бар болчу. Ал зифти булар модернизация кылып, жаңыртып, азыркы убакта бир 400-300га жакын адамдар иштечү да. Омарбек Чындөлөтов атасынын жолун жолдоп Тоо-Кен тармагында көп жылдардан бери эмгектенип келет. Учурда Этибакыр Терексай компаниясында башкы геолог. Кең байлыктардын кайсыл жерде жайгашкандыгы жана анын көрү канчалык экенин аныктап чыгуу анын башкы милдети. Биринчи геологиялык съемка башталат. Ал жерди карталап эме алгандан
жердин бетинен өрнөктөр пробалар алынат, алардын анализине карап аномальный зоналарды выявлять этебиз, кайсы жерлерде кандай кендердин бар болушу мүмкүн деген. Ал биздин жана алынган пробалардын анализинде лабораторияда чыгат. Мисалы биринчи башталгыч этапта, орусча айтканда поисковый работа деп коебуз. Ошол мезгилде ошо кайсы площадь болсо ошол жерлерде жердин бетинен определенный бир жерлерден пробалар алынат, топурактан. Алар анан лабораторияга анализге берилет, 52 элементке. Анын ичиндеги кайсы элементтер, мисалы, ошол жерде кандай кембайылыктардын баардыгын ошол пробалардын эмесинде аныктап алынат да. Анан ошол пробалар кайсы жерден алынган болсо, ошол тегеректе уже детальный изучение башталат. Детальный изучение башталганда ошол жерге чыккан, могу биз горный пород дейбиз, массивтер, ошо эмелер. Ошолордун жердин бетине чыккан көрүнгөн жерлеринен пробаларды алып, да детальный эмеге беребиз, анализге. Ошол жерден анан ал жердеги формацияны, жер кыртышынын эмесине карап, ошол жерлерде кен байлыктар, рудалар бар экендиги айырмаланат дагы. Ошентип уланып, детальный ишке өтүп кете беребиз. Детальный ишке келгенде ошондой перспективный, рудопроявление деп коебуз, ошондой жерлер белгиленгенден детальный иштер жүргүзүлөт. Детальный иштер жүргүзгөндөн ал жерде уже запастары, предварительный прогноздук запастары аныктала башталат. Эти Бакыр Терексай компаниясы социалдык топтомго кошумча катары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, жергиликтүү жашоочуларга, ошондой эле Чаткал, Алабука райондоруна жылына 3 миллион сомдон ашуун өлчөмдө жардам көрсөтүп келүүдө. Тереккан жана ашуу кен чыккан жерлеринде алтын ылгоочу фабрика жана инфраструктуралык объекттердин курулуш иштери бүткөндөн кийин аларда иштей турган жумушчулардын саны 700 миң адамга чейин жетип, алардын 90% Кыргыз Республикасынын жарандары болмокчу. Тоо койнунда орун алган Эти Бакыр компаниясындагы бир өндүрүш жайы Ноореки менен сол жагында жайгашкан. Бул АЫФ деп аталат. Кыргызча аталышы башкача айтканда алтынды ылгоочу фабрика деп аталат. Бул өндүрүш жайы 6 октябрдагы элдин нараачылыгын айынан иши солгунда токтоп калган. Эгерде бул өндүрүш жайы иштеп турганда азыркы учурда миңдеген адамдар жумуштар менен камсыз болмок. Эким айында фабрикамыздын монтажы. Эгерде иш октябрда токтоп калбаганда, жаңы курулуп жаткан алтынды ылгоочу фабриканын каркастары ноябрь айында бүтүп, чатыры жабылып, декабрда ишке кирип калмак. Фабрика руданы иштетип, алтынды өндүрүү максатында курулуп жатат. Ишкана жылына 1 миллион тоннага жакын кенди кайра иштетип, жана дорреге чейинки жүргүзүлө турган бардык процесстер аткарылат. Üretim prosesini gerçekleştirmektir. Алтын ылгоочу фабриканын курулуш иштеринин аягы 2021 жылдын август айына пландалган болчу. Бирок өлкөдөгү акыркы октябрь айындагы окуя инвесторлордун жумушуна өз кедергисин тийгизип, фабриканын курулуп бүтүшү 2021 жылдын декабрь айларына чейин созулушу мүмкүн. Эл батасын берди, бул компания иштеп баштайт. Себеп дегенде бул компания ай сайын миллиондон ашык доллар деген төлөйт биздин бюджеткечи. Анан токтоп калганда биз үчүн, Кыргызстан үчүн мындай абдан туура эмес да. Ошондуктан бүгүнкү күндө буякка келип, мына губернатор баш болуп, биз мына урматтуу генеральный директор Туркиянын инвесторун мына буяктагы аткаруучу жетекчиси, биз бул кишилер менен сүйлөшүп алып туруп, ары жаңы пландар кандай болуп атат. Фабрика курулуп атат, мына тоонун башы бүт баары тең мындай курулуштар жүрүп атат. Бул абдан жакшы нерсе. Эки тараптын кызыкчылыгын ойлогон инвесторлор өлкөбүздө чанда кездешет. Эти Бакыр Терексай компаниясынын түшкөн каражатынын көпчүлүк бөлүгү Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн жумшалат. Буга чейин компания жарым фабрикант, башкача айтканда таза алтынды өндүргөн эмес, болгону казылып алынган топурактан алтынды өндүрүү үчүн чет өлкөгө жөнөтүп келсе, эми алтынды ылгоочу фабрика жумушка кирише турган болсо, таза башкача айтканда Доре куймасын ушул жерден эле өндүрүп алууга шарт түзүлөт. Ал тиги фабрика курулуп, уже иштегенден кийин бул фабрикага муктаждык жок болуп калат да. Себеби бул фабрикада өндүрүлгөн продукция полуфабрикат болуп эсептелет. Муну айтпай, могу каптарга жүк салып, бул ушул немеден чыгаргандан кенден ажыратып алганда, мисалы кенде 2,5-3 грамм руда келет. А бул фабрикадан муну байыткандан 1 тоннасына 30 граммга чейин чыгат алтындын немесичи, содержаниясы. Анан муну Кыргызстанда иштете турган бизде завод, фабрика жок. А бул түрктөр өзү Турцияга алып келет. Буга чейин Кыргыз алтынын немесинде биз Кытайга, Россия, Казакстан үч жакка сатып жүрдүк.
Өлкөнүн экономикасын көтөрүүдө тоо кен тармагына тартылган инвестициянын ролу зор. Бирок адистер жергиликтүү элге анын зыян жактары туурасында маалымат берүүдө бир топ түшүктөргө кабылган. Кен өндүрүшүнүн оң жана терс жактарын аныктоодо жергиликтүү Терексай айылынын тургундарынын ой пикирлери чоң мааниге ээ болгондуктан инвесторлордун кереги барбы? Инвесторсуз бул айылдын жашоосун элестетүү мүмкүнбү деген суроолор менен кайрылганбыз. Эми Эди Бакыр иштеп келгенден бери эле биз жакшы ийгиликтерге эле жетиштик. Айыл тургундары үчүн биздин ушу мен Терексайда 26-27 жылдан бери жашап келип атам. Бизде эгин тегин жок биринчиден. Бардыгын сатып жейбиз. Ошон үчүн коркунучтун туудурганы эл эле кыйналып калат да. Элге кыйынчылык туудурат деп ойлойм да. Эл абадан эле кыйналып калабыз. Иш жабылып калган үчүн иш Терексай немесине бардыгы эле кыйынчылык болуп калды да. Терексай иш жок болсо эч нерсе кыла албайбыз да. Чыгат эми балдар кичине алтын-палтынга. Кыйын да баягы суудун боюнда, суукта. Эми мына Эти Бакыр жөнүндө айтсак, Эти Бакырга эч нараазычылыгыбыз жок. Иштесин, бир убагында айлыкты берет, ким кыйналдым десе жардам берет. Мына көмүрдү Эти Бакыр берип атырбы? Эти Бакыр жакырларга көмүр таркатып атыр. Будан артык эмне? Эти Бакырга эч кандай жалыбыз жок. Иштей берсин, кредитте бардыгы ушудан тирлик кылабыз. Эки тоодун ортосунда биздин жерибиз болбосо, башкабыз болбосо, бардыгыбыз кредитке малынганбыз. Эми ошолорду биз каяктан уйлук кыла албасак, башка кыла албасак, ушу иштеп төлөшүбүз керек. Терексай айылында жалпысынан 4 чет элдик компаниялар тоо кен тармагында ишмердүүлүгүн жүргүзүп келишет. Тилекке каршы акыркы октябрь айындагы окуядан соң алардын үчөөсүнүн ишмердүүлүгү токтоп калган. Жалгыз туркиялык Эти Бакыр Терексай компаниясы гана 2020-жылдын 15-декабрдан тарта кайрадан ишмердүүлүгүн жүргүзө баштады. Бул айылды инвесторсуз элестетүү бүгүнкү күндө мүмкүн эмес. Айыл өкмөтүнүн бюджетин алсырап турганда, аны кризистен чыгаруу үчүн Эти Бакыр Терексай компаниясынын салымы чоң. Баарынан мурда миллиондогон каражаттарды сарптап, тобокелге барып иштеп жаткан инвестор үчүн туруктуулук деген сөздүн мааниси чоң. Инвестордун укугун коргоо үчүн тиешелүү күч түзүмдөрү болгон иш аракеттерин көрүп жатышат. Бүгүнкү күндө инвесторлордун укугун коргоо боюнча негизги багыттар боюнча элдердин арасында түшүндүрүү иштерин түшүндүрүү менен арасында провокация жасап, туура эмес багыттагы маалыматтарды чыгаруу интернет айдыңында. Ошол эле багытта бүгүнкү күндө жолтоо, пут тосуу, башка тегине мамлекетке пайдасы тийбеген ушундай туура эмес багыттагы чагымдуу күчтөр Россия мамлекетине туруп интернет аркылуу элди үгүттөө иштерин жүргүзгөн. Ошонун негизинде бир аз толкундуу болгон. Бүгүнкү күндө Кырдаал Тунч 6-числодон бери эле өзү курам ушул жакта иштеп атат. Бөлүнгөн кызматкерлер менен түшүндүрүү элдин арасында 9 жолу жыйындарды өткөрдүк. Көйгөйлүү маселелерин ордунда чечкенге бүт структуранын кызматкерлери келип ордунан чечип, көйгөйлүү маселелерди чечип, кетирилген катачылыктар, кемчиликтерди жоюшту. Туркиялык инвестор эки тараптуу кызыкчылыкты колдойт. Башкача айтканда, тапкан киреше пайданын көпчүлүк бөлүгү мамлекетибиздин эсебине келип түшөт. Бүгүнкү күндө инвестор Кыргызстанда өз ишмердүүлүгүн эркин жүргүзө алабы? Алардын негизги максаты эмнеде? Бул жана башка суроолорго Эти Бакыр Терексай компаниясынын башкы директорунун орун басары Алп Тогайдын берген маегине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Алп Тогай, Эти Бакыр Терексай компаниясынын башкы директорунун орун басары. Иш тажрыйбасы, экономикалык натыйжалуулукту өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы, 25 жылдан ашык тажрыйбасы бар. Анын ичинде мунай газ тармагында 12 жыл, тоо кен тармагында 8 жыл жана энергетика тармагында 5 жыл. Кыргызстандагы тажрыйбасы: 1995 жылдын февраль, 1999 жылдын июль айлары Кумтөр Оперейтинг Компани. Сентябрь 2018 жылдын азыркы учурга чейин Эти Бакыр Терексай компаниясынын башкы директорунун орун басары. Билими: 2011 жыл, Казак-Британ техникалык университети, Алматы мунай жана газ секторунун магистри. 1994 жыл, Жакынкы Чыгыш техникалык университети, Анкара, Туркия инженердик факультети инженер куруучу. Биринчи суроо төмөндөгүдөй. Чет элдик инвестор үчүн инвестор бул ким? Инвестор или иностранный инвестор, по моему видению, Инвестор – бул жеке же юридикалык жак, технологиялык тажрыйбаны же финансылык ресурстарды топтогон, же кандайдыр бир тажрыйбаны бизнес схемада жана үчөөнүн тең айкалышын түзгөн жана башка өлкөлөрдө экономикалык натыйжаларды алуу үчүн колдонсо болот. Тажрыйба жок жана каржы жок жерде инвестор келип, белгилүү бир нерсени инвестициялап, олуттуу тобокелге салып, анын ордуна кандайдыр бир кирешелүүлүктү күтөт. экономический параметр. Инвестор кимге керек? Инвестор нужен
для тому, Инвестор белгилүү бир ырычактары, каржы мүмкүнчүлүктөрү, технологиялык билимдери жок же жетишпеген жана мурда белгилүү бизнес процесстердин тизмесин же алардын бардыгын айкалыштырган адамга керек. Мурда активдештирилбеген же ушул ырычак аркылуу акча каражаттарынын келишине байланыштуу болбогон жана мен өлкөнү тизмеге киргизген бардык ресурстарды же мүмкүнчүлүктөрдү алган инвестор туруктуу жумушка орношо баштайт. Андан кийинки жеңилдиктер менен салыктардын туруктуу агымы жана киреше булактары мамлекетке тынымсыз кирип турат. последующей выгоде. Эти Бакыр Терексай компаниясы Терексай айылына кандай шарттарды түзүп берди? Эти Бакыр Терексай в первую очередь создал здесь Эти Бакир биринчи кезекте калкты жумуш менен камсыз кылды. Андан тышкары Эти Бакир Кыргыз алтын ишканасы менен биргеликте түзүлүп, эл аралык мамлекеттик тендерге катышкандыктан ал жердеги кенди иштетүү үчүн айрым шарттар алдын ала жазылып коюлган. Мисалы 15 миллион сом өз убагында айыл өкмөтүнүн бюджетине төлөйбүз жана биз социалдык тармакты аткарабыз. Алтынды ылгоочу фабрика эксплуатацияга берилгенден кийин айыл өкмөтүнүн бюджетине түшкөн каражат 20 миллион сомго көбөйөт. Буга кошумча салык төлөө үчүн регионалдык чегерүүнүн 2% жана башка мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. в сферах Терексая. Өндүрүлгөн алтындын канча пайызы сиздерге калат, анан канча пайызы мамлекетке? Я своего опыта раньше, да, который в Центральной Азии. Мен өз тажрыйбамдан улам мындай деп айта алам. Мунай, уран, алтын, энергетикалык долбоорлор ар дайым инвестициялык долбоордун жагымдуулугун карап келишкен. Жана бул жерде мен мисал келтире алам. Биз алтын өндүрүү учурунда алтын коймасын. Мен азыр инвестор мойнуна алган тобокелдиктерди айтып жатам. Алтындын 75% Кыргызстандын ичинде калат деп айта алабыз. Анын ичинде эмгек акы, социалдык камсыздандыруу төгүмдөрү, жергиликтүү салыктар, корпоративдик киреше салыгы, сатуудан алынуучу салыктар жана Кыргызстандын үлүшү, дивидендтер Кыргыз алтынга түшөт. Ал эми 20-25% инвесторго багытталат. Эгерде инвестор үчүн алган тобокелдик деңгээлин камсыз кылынса, бул жакшы кирешелүүлүк деп ойлойм. Который инвестор 100% на себе берет. Айтсаңыз, эгерде компания ошол Эти Бакыр компаниясы иштеп турган болуп турса, эч кандай буттоосулар болбосо, дагы кандай ийгиликтерге жетсе болот? Ошол эле учурда экинчи суроо, ошого ушкашма суроо, стабильность деген эмне экен? Туруктуулук. Стабильность по нашей понятию, да, не менять правила игры. Биздин концепциябызга ылайык туруктуулук оюн учурунда оюндун эрежелерин, салык мыйзамдарын же жер казынасын пайдалануу боюнча мыйзамдарды өзгөртпөө. Алар көп өзгөрбөшү керек. Алар түп нускасында кандай болсо, ошол бойдон сакталышы зарыл. Бул туруктуулук. Эти Бакир Түркиянын ири Тоген компаниясы. Ал Жеңгиз холдингдин Тоген бөлүмү болуп саналат. Жеңгиз холдинги 150 миллион жүргүнчү ташуучу. 3-чү эң белгилүү Стамбул аэропортун, эң сонун туннелдердин экөөсүн курганы белгилүү. Алардын бири узундугу боюнча 4-чү жана 7-чи болуп саналат. Жеңгиз холдингде көптөгөн инфраструктуралык объектилер бар. Эгерде жакынкы бир нече жыл ичинде биздин объектилердин ийгилигинин туруктуулугу өзүн жакшы жагынан көрсөтсө, анда компания инвестицияларын ар кандай тармактарга улантуу ниетинде. Жеңгиз холдинги башка корпорациялардан өзүлөрүнүн убада кылган долбоорлорунун тез аткарылышы менен айырмаланып турат. Скорость выполнения проекта. Чет элдик инвесторлордун ишмердүүлүгү өлкөдөгү туруктуулуктан түздөн түз көз каранды. Ал эми Кыргызстандын экономикасы инвесторлордон көз каранды. Нургазы Жаныбеков, Тынчтык Көлбаев, эл билсин.